Экөөбүз нечен жылдан бери чогуу болуп ооритим менен Саякбай Каралаев куш салганда абдан жакшы көрчү. Фильмде манасчынын кара чолок кушун эркиндикке кое берген жери адамды таасирлентип жиберет экен. Саякбай манасчынын образын белгилүү актер Марат Жанталиев жаратты. Ал эми манасчынын жубайын Тынара Абдыразаева ойногон. Эл оозунда муундан муунга өтүп сакталып келген. 1000 жылдаган тарыхый мурасты түгөлү менен жатка билген залкар манасчы тууралуу көркөм фильм жабык түрдө Чакан чөйрөгө көрсөтүлдү. Саякбай Каралаевдин образы жакшы чечилген. Экинчиден Манаска катуу сүңгүбөй. Манас өзү аябагандай ыйык ушундай жаратылыштан берген адам болгондон кийин элге ошонун жалпы бүткүл жаралышын элге кандай касиеттүү болушун берип толук жеткирген. Эпосту жаратылышынын себептерин ушунчалык бир кенен дүйнө менен, ички дүйнө менен кыйын ачкан экен. Кыргыз элинде жакшы жөрөлгө болду деп ойлойм. Тасмада 2 залкар тартылган. Чыңгыз Айтматовдун ролун жазуучунун уулу Элдар Айтматов ойногон. Режиссеру Эрнст Абдыжапаров. Мен эми бул тасмамды эгерде буга чейин тасмаларымдын баары мен кандайдыр бир көнүгүү, бир репетиция, бир машыгуу катары караган болсом, ал машыгууну бир чоң улуу нерсеге даярдык катары көрүп келген болсом, бул тасма ошол улуу нерсеге кабылганым деп эсептейм. Анткени мени билгенимдин, мени туйганымдын, мени сезгемдин баары ушу тасмага чагылдырылды, жана мындай өзүмдүн жеке купулума толгон тасма болду деп эсептейм да. Тасмага тартуу иштери Саякбай манасчы эл аралык коому тарабынан каржыланып, кыргыз фильмдин техникалык колдоосу менен ишке ашкан. 2017 жыл маданият, ыйман жана адеп жыл деп жарыялангандыктан ушул жылга дагы абдан бир жакшы мындайча айтканда салым болду деп эсептейбиз. Көркөм тасманын басымдуу бөлүгү манасчы байырлаган көлдүн түштүк тарабындагы ак өлөң, тоң айылдарында жана боз салкын жайлоосунда 2 жыл бою тартылган. Азыркы ушул жаштарына өзгөчө демине дем кошо турган, жалпы манас рухун, манас касиетин, манас дүйнөсүн ушул ааламга сүңгүп киргизе турган жакшы бир фильмдерден болуптур деп айтсак болот. Фильмдин премьерасы ушул жылдын 31 августунда эгемендүүлүк майрамында көрсөтүлөт. Актилек Гүлжигет кызы Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.